Саламатсыздарбы? Бизде болсо Өмүржан агай. Саламатсызбы агай? Айта кетсеңиз өзүңүз жөнүндө кандай болуп, кантип ушул Сутса илимине келип калдыңыз, кантип Жанат Кожомжаров агайыбызды ушинтип айыктыра алдыңыз, ошо жөнүндө кыскача. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журттун тууган урук. Мен бул жерге келип калганымдын себебим, мен биздин чоң аталарыбыз лекар болгон экен, элдик медицинада окуган. Андан кийин а кишини мен көрбөй калдым, раматылык. Андан кийин атам лечение кылган экен. Атам 94 жашында өтүп кетти. Атам өтүп кеткенден кийин ушу мен эл көрө баштадым. Мен медицинада окуган эмесмин, медициналык билимим жок. Мен өзүмдүн кесибим инженер механик техниканы бүткөм. Инженер-конструктор болуп, Каракелде Достук заводунда иштеген. Жана андан башка мен пчеловодствону жакшы көрөм. Өмүр бою постоянно ар менен иштейм, үйдө кармайм. 4 бала, 2 кызым бар, 4 уул, 2 кызым бар, Кудайга шүгүр. Бул жерге келип калганымдын себеби мен кадимки эле абышын эле күндөрдө эл көрүп үйдө жүргөндө үйгө бул жактан бир 2 балдар бар да, жигиттер көрүнгөнү мага. Анын ичинде Бекбатоев, Хайыр деген бар экен. Мен ал баланы жаш кезинде Каракелде өскөн экен, тааныбайт экен, бирок кийин айтса таанып, ата-энесин билчүмүн. Анан ошол баланы мен лечение кылгандан кийин мага алам башкача көрүнө баштады. Устаз дейт. Устаз ким, мен түшүнгөн деле жокмун да ага. Көрсө Жанат Кожомжарович ооруп жүргөн экен бул жакта. Бечара Хайыр ошол адамга ушунчалык жакшылык каалайт экен, өзү жакшы болгон эле сразу эле устазын эстеди да. Анан айтты, мен сизди алып кетем же устазды алып келем деди. Ошол убакта устаздын акыбалы өтө оор экен. Устаздын акыбалы өтө оор акыбалда экен. Анан күндөрдүн бир күндөрүндө ушул жерге келдик. Жанат Кожомжаровичти бир жерде отургузду. По-моему, ушул эле помещениеде болуш керек. Мен күтүп атам, ал кишини алып келди. 2 киши эки жагынан кармап, дагы 3-4 аял киши ээрчип келди. Тамырын кармап туруп эле сразу мен ал күнү жүрөгүн тазаладым. Өзү шарт боюнча 3 күн өткөрүп 4-күнү көрүшүм керек эле. Анан Жанат Кожомжаров сразу эле түшүндү, мен лечениямды башка таза кандарды куйдуруп 2 күндүн ичинде калыбына келтирди. Организмди кайра мен боорун тазаладым. Кийин бир жак бөйрөгүн тазаладым. Эми баары Алланын өкүмү менен да. Анан бир леченияга жетишпей калдык. Бизде убакыт жок, биз үйгө кетип калдык. Акыркы лечениясын алмага үйгө барды, Токтогулга. Үйдөн лечения кылдык. Кудайга шүгүр, мына азыр мен өзүм дагы Кудайга ыраазымын ошо кишини мага жолугуп калганына. Оказывается, ал киши бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдарга керектүү адамдар экен. Мен ошондо Кудайдын кудурети менен, Алланын өкүмү менен ушу жакшы иш кылганымды сездим. Мен ал мага келген адамдар жакшыбы, жаманбы, орусбу, кыргызбы, мага баары бир. Мен өзүмдүн жакын адамымдай көрөм, жакын адамымдай лечение кылам. Ушул убакка чейин бул оору деген эмне? Оорунун баардыгы канда болот, 100% канда болот. Кайсыл жерде кан бузулса, ошол жер ооруйт. Ошол жердин канын тазалап койсоң, ал оору жоголот моментально. Анан оорунун дагы бир түрү только кырсыктан. Жыгылгандан, авариядан, кулап кеткенден, мушташкандан сынып кетиши мүмкүн же ооруп жанчылып калышы мүмкүн. Экинчи түрү ошол. Ошон үчүн ар дайым канды таза алып жүрсө, адам оорубайт. Кан ызыктан да бузулат, сууктан да бузулат. Мен көпчүлүк адамдар мына ооруларын байкабай жүрүшөт, анча-мынча оору адамга байкалбайт деле, ар бир адамдын башын тазалаш керек. Себеби дегенде баштын ичинде зрение начар болот, кулак мугушу начар болот. Башта кантип тазалайсыз? Же бир түндөсү жаман түштөр кирет, бирөөлөргө же урушкусу келет, кыжалат болуп. Башты тазалаш үчүн пайгамбарыбыз 1,5 жыл мурда эле айткан экен. Мусулманды эмдесең эң биринчи тилинен эмде деп. Тилде эмдегенден кийин моюндун үстүндөгү тоголок баштын ичиндеги дарттардын баардыгы чыгат. Сотрясение, менингит, черепное давление, глазное давление, бүт бардык. Зрение сразу улучшается бул жерде.
Ошон үчүн мен соомун дебей тилди тазалатып алганыңыздар жакшы. Себеби тилдин түбүнөн тазаган чыкпайт. Дар чыгып бүткөндөн кийин болду, өзү токтоп калат. Аны таңып, перевязка тудасы эчтекенин кереги жок. Ошон үчүн мен эми өзүм мактана албайм. Мага келгиле, башкага барбагыла деп. Мына эгер керек болсо, может, башка адамдар деле көрсө, мындай тил чеккен адамдар болсо, эң биринчи тилди чекип тазалатып алганы жакшы болот. Сизди кантип табыш керек? Былтыр Жанат Кожомжарович мени өзүнүн үй бүлөсүнө жөнөттү. Сурооңузга жооп берейин, Мен бүгүн эртең ушул жерде болом. Эртең кечинде 8 саат көтөрүү менен кетебиз. Мен кеткенден кийин Бишкекте бир 9 күнү обедке чейин болом. Анан Токтогулга кетип калам. Мени телефон аркылуу тапсаңыздар болот, же Токтогулга үйгө барсаңыздар болот. Жазында өрүп гүлдөп бүткөн убакта жел убагы деп коет кыргыздарда. Жел убагы өткөндө, суу жоголгондо мен полный ход леченияны баштайм. Азыр остеохондроз, белору, тиги буларды башымды ошолорду лечение кыла берем. Анан боор, бөйрөктү, жүрөктү мен жазында баштайм леченияны. Өзү негизи кышында деле лечение кылса болот, эгер ал адам өзүн мен айткандай кармаса. Ошон үчүн адамдардын арасында мисалы 100 адамдан бирөө эле суукка урунуп калса, ал адам шишип кетет дагы. Сиз ушундай кылганда мен мындай болуп калдым деп доо кылышы мүмкүн. Ошон үчүн суукта мен полный ход лечение кылбайм адамдарды. Инстаграм барбы же телефон номер эле калтыра алат? Инстаграм менде жок. Мен Инстаграмда убактым жок, ошон үчүн. Даже WhatsApp номерин деле эч кимге айтчу эмесмин. Мына бүгүн эле айтып баштадым мен. Анткени мен телефон карап бирөөлөр чалса ага сүйлөшүп отурганга менин убактым жок чындыгында. Чалыш керек сизге. Менде жана WhatsApp номерим, жана эле телефон номер бар, ошол эле WhatsApp номер. Айтып койсок болобу? WhatsApp номерге бирдеке жөнөткөндөн кийин убагында сүйлөшпөй койду, жооп бербей койду деп капа болбосун. Капа болбоңуздар. Себеби менде телефон карап тиги кылганда убактым жок. Бияка айтып койбойсузбу номериңизди? Телефондо звонок этсе, жооп берип калышы мүмкүн убактым болсо. Менин номерим 0772 38 09 47. Всё. Рахмат сизге агай, ийгиликтерди каалайбыз. Көргөнүңүздөргө рахмат. Ден соолуктарды каалайбыз.